Жеңиштин 75 жылдыгына арналган 24-июнда Москва шаарында өтө турган жүрүшкө биздин улуттук гвардиянын жоокерлери да катышат. Алдыңкы мүнөттөрдө даярдык кандай өтүп жатканы менен чогуу таанышабыз. Баары бирдей кадам таштоо менен өлкө желегин, бүтүндөй мекен жүгүн көтөрүп, алга келечекке карай алып бара жаткандай сезим калтырган шыңга бойлуу жоокерлер улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Орусия жергесинде өтүүчү салтанаттуу жүрүшкө даярдык көрүшүүдө. Жакынкы аралыкта өтүүчү иш-чарага улуттук гвардиянын 79 жоокери аттанат. Жүрөктөрүндө мекенчилдик сезими от болуп жанган жигиттердин максаты мекендин туусун Москва жергесиндеги жүрүштө желбиретүү. Москва шаарына биринчи жолу баратабыз. Желек көтөрүп бул күжүрмөн байрак чыгарабыз. Бул өтө чоң жоопкерчилик, сыймык жана жаштарга үлгү көрсөтө турган дагы бир сабактардан болуп эсептелет десем жаңылышпайм. Үй бүлөбүздө дагы абдан толкундануу менен даярдык болуп атканын көрүп, парадты телевизордон көрөбүз деп даярданып турушат. Өзгөчө кичинекей уулубуз абдан келечегине да жакшы таасир болот десем жаңылышпайм. Жоокерлерди тандоодо эң негизги маселелердин бири эң эле биринчи алардын ден соолугу үчүн, экинчиден күжүрмөн даярдыгы бар. Ошондой эле саптык ыкмаларды мыкты аткарышы керек. Биринчиден бул жоокерлерди аскердик парадка катышууга даярдыгы боюнча тандоо өтө бул чоң иш-чара деп эсептелет. Анткени ар бир жоокерди атайын ыкмалы, өзүнчө ыкмалары бар. Бул ден соолугуна байланыштуу, ден соолугу чың болуш керек биринчиден. Физикалык жактан даярдыгы өтө жакшы болуш керек. Аскердик формасын айта кетсек, азыр бул кийип турган форма бул күнүмдүк машыгуу формасы. Асайын ошо Москва шаарында өтө турган парадка жаңы форма тигилди. Жылдагыдан өзгөчөлүгү бул дүйнө жүзүнө жана тараган пандемияга жараша бул даярдык өтө өзгөчө тартипте болуп жатат. Анткени жоокерлердин башка жоокерлерден өзүнчө жатышы жана даярдануу убагында дайыма сактанып жүрчү ушу маскаларды, колдорунда перчаткаларды кийүү болуп эсептелет. Улук лейтенант Максат Жанузаков 2010 жылы аскерге келип, кызматын өтөгөн соң жогорку аскер окуу жайын аяктап, кайрадан улуттук гвардияга кайтып келген. Каарманыбыз аталган жүрүшкө алгачкы жолу катышууда. Катышып эле жүрөбүз. Келгенден бери эле бул ушу улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына ошо Москва шаарына биринчи жолу катышып атабыз. Сезимдер аябай толкундануу, мен үчүн аябай сыймык десем болот. Даярдыктар кандай өттү мисалы? Эртең менен 6-дан баштап эле даярдыктар аябай катуу болот да. Анткени бул Москва шаарына барып аткандан кийин парадка бул аябай жоопкерчиликтүү. Ошого эң жогорку деңгээлдикте даярданып аттык. Кандай элементтерди кошосуздар ушул? Элементтер башкысы эле бул деген саптык даярдыктар, атайын даярдыктар болот. Ошо эң негизгилери ошолор болот. Атайын даярдыктар бул курал менен колдонуу. Дайыма сол колдо болот. Анткени деген шашканы деген жөн сапта турган учурда сол колдо ушундай эле канап турасыз. Андан кийин уже ар кандай командалар болот. Мисалы караулга деп, же болбосо эмге кал деген команда болот. Ошол учурда колдонулат да. Кандай колдонот? Мисалы сапта туруп эми
түз тур деп команда берет. Ошол учурда карабул деп команда берилгенде алынат. Шашкан алып туруп каласың. Бул элементтер бар. Бутка кой. Атаңыз, апаңыз бул тууралуу укканда кандай болду? Ички сезимдер эле? Эми алар негизи эле биякта кызмат өтөдүм эле, сыймыктанышат. Бул Москва шаарына паратып бараткандан кийин аябай эле сыймыктанып атышат. Ошо аларды уят кылбай, ата мекенди уят кылбай, аман эсен буюрса алып келсек. Аликулуу Алмаз Талас облусунун кулуну. Ал учурда 23 жашта. Жакында анын бала чактан бери эңсеп келген кыялы орундалганы турат. Бул иш-чарага катышып жатканына, Улуттук гвардия бөлүгүндө кызмат кылганына сыймыктанат. Мекенин коргоого ушундай кызмат өтөт бул аскер бөлүктө. Менин дагы өзүмдүн мечтам десем болот. Ушул жака тапшырып кызмат өтүп жатканыма кыялым. Орчулуктар тууралуу айтып өтсөңүз. Орчулуктар азыркы кырдаалга жараша бизде маска менен шагайт этүү ошондой ыңгайсыз болот. Бирок мекенибизди коргош үчүн, мекенибизге кызмат өтөш үчүн бизге эч кандай кырдаалдар, коркунучтар туудурбайт десем болот. Бардыгына даярбыз. Самозаряженный карабин деп расшифровка болот. Бунун салмагы 3 килограмм 600 грамм. Штык нож менен эсептелгенде бул 1026 сантиметрге барабар. Кандай элементтер жасайсыз? Көрсөтүп бере аласызбы? Азырбы? Азыр. Бул жерден биз парадта басарда бул ийинге алуу болуп, ийинге алып карабинди басабыз. Бул биринчи колду мыжыгып, эски карабинде бекем кармап, бул резко көтөрүлүп, төшкө кызылып, бул бекем кармалат. Бул равновесияны кармап, балыштагы эң чоң эмгекти талап кылат. Дагы элементтерди алсак, биздин командирлерибиз келгенде бул сый урмат менен, алар менен учурашуу менен кароол деген эрежени көрсөтүп кетейин. Бул кароолго алуу биринчи кол түз болот дагы көтөрүлөт, кароолго алынат. Дене түз, баш көтөрүлгөн. Бул командирлер менен учурашуу болуп эсептелинет. Учурдагы пандемияга байланыштуу ар бир жоокер атайын анализ тапшырып, текшерүүдөн өтүшүүдө. Эскерте кетсек, 1945-жылы жеңишке арналган парад 24-июнда болгон. Быйылда жылдагыдан өзгөчөлөнүп, улуу жеңиштин 75 жылдыгында аталган күнү Москва шаарында өтөт. Улуттук гвардиянын жоокерлери 11-июнда Кант шаарында жайгашкан Орусия аба базасынан учуп кетишет. Жоокерлерди атайын Кант шаарында жайгашкан Орус мамлекетинин аскердик учагы менен алып кеттүүгө бүгүнкү күндө даярдалып жатат. Айзада Нурадилова, Гүлчөр Агазымкулов, Нью ТВ.